Талас районуна караштуу Манас айылындагы Шабданбек Жумагулов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби 2021 жылдын 6-июнунда кечки 21:30 чамасында ылдамдыгы секундасына 26 метрди түзгөн катуу шамалдын кесепетинен мектептин чатырынын 570 квадрат метрин учуруп кеткен. Окуя болгон жерге өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери келип териштирүү актысын түзүп кетишкен. Түзүлгөн актыда жалпы чыгым 235 000 сом деп көрсөтүлгөн. Жана шамал учуруп кеткен калай жыгачтарды кайрадан жасоого болоорун билдиришкен. Ал эми жергиликтүү комиссиянын эсептөөсү боюнча 700 000 сомго толук жабылып бүтөөрүн жана учуруп кеткен материалдар колдонууга жараксыз экенин табышып, буга чейин жабылган чатыр стандартка туура эмес келген жыгачтар менен жабылганын көрүшүп, тендерди утуп алган Югспес автоматика компаниясынын жана ага көзөмөл кылган УКСтин күнөөсү деп табышууда. Бул жана ошо жогоруда айтып кеткен МЧС эсептеп кеткен ошо 570 квадрат метр деп эсептелген, жалпы чыгым учуп кеткен жерчи, зыян келген жер. Аны ошо МЧСтин эсептеген боюнча 235 000 деп эсептептир да бул жердечи. Бул негизи эми эң эле минимальныйдан дагы ылдыйкы эме менен эсептеп чыгтаган. Мисалы үчүн стропила бул жерге 50 штук деп жазылган экен, 6 метр ойдончу. Бул жерде эми 570 квадрат болгондон кийин ал жерге минимум 150 метр, 150 штук 6 метр ойдон стропила кетет. Аны ошо мурунку жабылган компаниянын жанагы стропилалары дагы жараксыз эмелер менен жабылган. 4 10 размер стропила менен жабылган да. Эски теректердин эле ортолоруна бир-бирден кошуп туруп жаап койгон. Стропилалардын размеринин ортосу негизи 70-80 болуш керек. Булардын размери где-то 1,20 болуп калган да, стропилалардын ортолорундачы. Ошо МЧСтин, областтын МЧСтин начальниги Талант деген майка экен, ошого кайрылсак, бул неге мындай минимальный цена менен эсептелип калган десек айтат, мурунку материалдарыңар жарагайт депчи. Негизи мына учуп кеткен мурунку материалдар, булар эч эле жараксыз да. Могу калай өзүңүздөр көрдүңүздөр, муну кайра кантип түстөп ошол жерге жапканга болот да. Аны ошо биз дагы айылдан ошо комиссия эсептеп чыкканбыз. Ошо азыркы кездеги материал саткан жердеги калайдын бааларын, стропила жыгачтардын бааларын эсептегенде ошо минимум эле 700 000 кеткен да. Буга чейин ошо жапкан компания 4 жыл мурда 2016 жылы жаап кеткенден кийин экотех инспекция келип бул жер талапка жооп бербейт деп чечим чыгарып кеткен да алар. Анан ошодон баштап эми ал компаниянын аркасынан кубалап эмне үчүн мындай болуп калды деп изилдеген киши болгон эмес. Шабданбек Жумагулов мектебинде ошол кездеги директору Жаныш Жанызаковдун айтуусунда аксверка кылып текшерүү учурунда сапасыз жасалган иштер тууралуу айтып чыгып, кол койбой койгонун айткан. Ал эми Талас облустук курулуш башкармалыгынын бизге көрсөткөн актысында Жаныш Жанызаковдун колун коюлганын көрсөтүүдө. Кечээинки жаңылык болду, менин колум коюлган жок эле. Мен макулдук бербей жүргөм. Кечээ күнү менин колумду коюп коюштур. Мына азыр өзүңүзгө көргөздүм, трудовой книжканы ала келдим. 20-20 табелдерди ала келдим, колдорумду мына өзүңүз көрдүңүз, мына көрүңүз, менин колум эмес экенин өзүңүз да мына алдыңыз. Ушундай туура эмес келип атыптыр, эми бул ишти да сотко беребиз го, эми тиешелүү органдарга. Менин колумду коюп коюшуптур. Чатыр начар жаап коюшкан булар. Начар жаап, теректер кала берген, ар бир палканын ортосунун аралыгы абдан алыс болгон. Биз ошондон макул болгон эмеспиз. Кол койго келгенде мен өзүм ага кол койгон эмесмин. Бирок биз жөн гана көзөмөлдө турганбыз. Эң артында мага келип кол кой дегенде чатыр начар жабылган, жана башка бүт эле бүткөн иштерге менин ага билимим жетпейт. Куруш болбогондон кийин министрликтер өткөргөндөн министрликтен келип, Гостройдон келип, ЭКТХтен келип анан жалпы өткөрүп алышсын. Мен алардан өткөрүп алайын деп мен өткөрүп албай койгом. 2016-2017 окуу жылы өткөрүлгөн курулуш жумуштары боюнча 2016 жылдын 10 ноябрында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы инвестициялар, оңдоо жана материалдык камсыздоо боюнча департамент мекемеси тарабынан
Манас лицей интернатында курулуш куруу боюнча жер үйдүн эсебинен тендер ойнотушкан. Жогорудагы компаниялардын арасынан Ош шаарынан Юкспес автоматика жоопкерчилиги чектелген компаниясы 4.160.940 сомго тендерди утуп чыгышкан. Ошол июнун 6-сында болгондон кийин эле мен сразу 6-сында 7-синде эле 7-синен баштап эле тиги эмелерди подрядчиктерди чакыра баштадым. Бара лицей интернаттан терден эмен көрүшүп, анан айткам мен жаза кыла десем. Алар болсо анан МЧС болуп калыптыр, бу жерде 26 метр жанагы секунда жанагы шамалдын МЧС экен, буга биздин күнөөбүз жок экен, бул эмебиз жок экен деп алар анан мен шаарда болуп калгам ошолунда как раз. Анан шаарда болуп калганча мен зам Азамат деген Сартбаев менен барышкан. Анан барып туруп анан алар келиптир да, беден жанагы МЧСтен кагазды алышып алыптыр да, протокол ошо МЧС барып түшкөн экен, архитектор барган экен, ошолар барып түшкөн кагазды алышып алыптыр да, бул МЧС экен деп алар кетишип калыптыр. Ошо алар кетип калгандан кийин мен аларга 5-6 жолу звонить эттим. Звонить этсем аларга айттым, ушундай десем, ой МЧС экен анан деп ушинтип ар бир шылтоодо айтышып атат азыр. Анан ар бир шылтоодо айтышкандан кийин мен азыр Талас район прокуратурасына бердим. Талас район прокуратурасы азыр аларды чакырып, азыр чара колдонуш керек да, аларга мектепти азыр жаптырып бериш керек. Андан соң департамент Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан жоюлуп, аталган курулуш куруу жумуштарынын көзөмөлдөө жагы Талас облустук курулуш башкармалыгынын карамагына өтүп, 2017-жылы 31 июлунда кайрадан жаңы келишим түзүлгөн. Мен өзүм 18-жылы келдим. Бул УКСК 18 келгенден кийин 18 жылы ошондо как раз финансированиясы келип калды. 17 ошондо декабрда келдим да, 17 декабрчы. Анан 18 жыл как раз финансия келип калгандан кийин мен аяка бардым. Ушулар ошо переходящий, ошолор болуп баягы финансированияны которбой, анан кийин ошого барып көрөйүн деп, андан месте барып, ошо Жумагулов лицейине барып, ошо интернатка барып, акты ошо директор болгон жерде Жаныш байке болгон, анан жанагы завхоз бар болчу. Ошондо акт түскөндө бүт баары подрядчиктер келген, Юкспес мүчөсү тарабынан Баймурзаев болгон, лицей интернат тарабынан Жаныш байке болгон, Жаныш байкенин кабинетинде, анан ошол жерден талаш тартыш болгон. Аерденчи анан кийин биз жанагы визуальный, биздин техназорлор бүт баарын жанагы визуальный өтмө болгондон кийин мурда кылып коюшкан, крышаны жаап коюшкан. Ошондо акт түзүлгөндө айтканбыз, мындагы замена кровли чатыры боюнча. Чатырдын боюнча частичный заменаны ошондо 1008 квадрат кылган экен балдар. Действительно кылынган деп техназорлор көрүп чыккан. Амно Жаныш байкенин убагында ошондо акты түзүп, бүт бар кол коюп беришкен. Шунун негизинде биз аларга акча төлөп бердик. Эгерде мектептин чатыры жабылбай тура берсе, жамгыр жааган кезде чатырдан түшкөн суулар ичине кирип, толук бүтүп калган ремонт иштерибизди 2 эсеге чыгымга учуратаарын мугалимдер билдиришүүдө. Талас курулуш УКС деп коет экен. Ошолор ушул компанияга жасалбаган иштер үчүн 242 000 сом акча которулганын дагы маалымат кылып айтып кетишкен биздин коллективге. Мына ошол акчага оңдотуп жаптырып алгыла деп айтышканда, анан биздин шамал учургандан кийин болуп калды. Биздин жаңы мектеп администрациясы Талас райондук прокуратурасына кайрылуу жазган бул компаниянын үстүнөн. Бүгүнкү күндө териштирүү иштери болуп жатат деп угуп атабыз. Эми ушул аталган компания ушул иштери боюнча өткөрүп берүү актысы түзүлбөгөндүгү да аныкталып атат алигиче. Мына 2016-жылы 17 окуу жылында башталган иш бүгүн 21-жылга чейин өткөрүп берүү актысы толтурулган эмес да. Бул жерде түшүнбөстүктөр жаралат да. Мына 4 жылдан бери эмне үчүн ушул жумуштар өткөрүлүп алынбайт. Бул көрүнүшкө айыл жаштары кайдыгер карап тура алган жок. Марафон уюштурушуп, чатыр жабууга жардам көрсөтүүдө. Бирок биз мыйзам чегинде аткарылбай калган иштерден 240 000 сомду алышыбыз керек. Ошондой эле сапатсыз жапкан компанияны жоопкерчиликке тартууну талап кылабыз деп билдиришти.